Ассаламу алейкум, урматтуу Чүкмек YouTube катталуучулары, кайрадан эле мекендештерге зарыл болгон миграция жаатында сиздер менен маек кылмакчыбыз. Бүгүн студияда мыкты юрист Султан мырзаны чакырганбыз. Мекендештердин бүгүнкү күндө суроо талабы аябай көп. Кандай суроо талабы десеңиздер, видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум, Султан мырза. Алейкум ассалам, Учкун байке. Куш келипсиз. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз бизге чалуулар, жазуулар, суроолор аябай көп пайда болду. Ошон үчүн юридикалык жактан баа берет деген ойдомун. Россияда иштеп жүрүп, картамда 300 миң, 400 миң, 100 миң, 200 миң акчам бар эле. Реестрге түшүп калдым, бирок реестрге түшүп калгандан кийин полиция кызматкерлери мени депортация алып Кыргызстанга жиберди. Картамдан акча сымат этейин десем, картам блокто. Ошол акчаларды кантип алсам болот деген бүгүнкү күндө мекендештерибиз бар. Юридикалык кандай баа бересиз, кандай кеңеш бересиз? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Юридикалык жактан мен сиздерге, эгерде силерди сотрудник полиция же болбосо МВДнын кызматкерлери ушул силерди выдворение кылып салгандан кийин реестрдин негизинде кылышат бул выдворенияны, так как силердин документтериңер толук болбогондугу үчүн же болбосо статьяны коюшат. 18 пункт менен 5 жылга выдворение кылып салып, но еще силер реестрде дагы болсоңуздар, силер Кыргызстанга чыгып кеткенден кийин в течение 3 месяцев негизи реестрдин регламенти боюнча 3 айдын ичинде силер 3 айдан кийин обновление система болуп, системанын негизинде силерди автоматически чыгарыш керек реестрден. Но эгерде ошол учурда дагы силерде обновление кылбаса, системаны обновление кылбай силер дагы эле реестрде болсоңуздар, то тогда сиз деген заявление жазышыңыз керек. Главное управление по вопросам миграцияга заявление жазасыңар. Ал Баш Ардынкада жана Садовая, Сухаревская деген жактарда жайгашкан. Ошол центральный главное управление аларга заявление жазып, өзүңөрдү мени реестрден чыгаргыла деп обращение жазып, ошол обращениянын негизинде чыксаңыздар болот. Султан мырза сурада, алар эми Москвага бара албайт, алар Кыргызстанда, картасынан акчалайын десе блок. Сиздер ушуларга онлайн түрдө бир заявление жазып, картасын ачканга акчасын сымат эткенге жардам бере аласыздарбы? Да, андайга жардам бере алабыз. Но силер дагы билишиңер керек, эгерде 20 миң, 30 миң, 40 миңдин тегерегиндеги акча болгон болсо, 50 миң болобу, 60 миңдин тегерегиндеги акча боло турган болсо, өзүңөрдүн нотариальный заверенный документтин негизинде нотариуска барып, өзүңүздүн бир туугандыгыңызда ким Россия территориясында жайгашкан болсо, ошол Россиядагы өзүңөрдүн тааныган адамдарыңарга заявление, то есть нотариальный доверенность берип, ошолор дагы барып силерден картаңардан акчаны снимать этип алса болот. Но эгерде силерде көп сумма болуп реестрден чыгарбай жаткан болсо, то тогда биздин юридикалык компаниябызга кайрылсаңыздар, биздин офистерибиз ошо Ош шаарында, Манас шаарында, Бишкек шаарында жайгашкан. Ошол офистерге келип биздин компаниябызга кайрыла турган болсоңуздар, биз силерге заявление жазып, обращение жазып, ошол силерди реестрден чыгарганга биз заявление жазып бере алабыз. Ошондой эле Москва шаарында да юристтер Россия территориясында иштеп жатат. Мен адрестерин комментарий коюп коем. Андан кийин дагы биздин мекендештерибиз суроо беришет. Золотая коронадан сумма көп болуп кетти. Мен 100 миң алган элем, 200 миң болуп кетти, 300 миң болуп кетти. Ошону мен төлөй койсом, депорт кылабы деген дагы биздин мекендештерибиз бар. Золотая коронаны көпчүлүктөрүбүз билиш керек, что это коммерческая организация, да, ал Золотая корона деген силерди депорт кыла албайт. Но силерге заявление жаза алат. Ошол заявленияны эгерде алар арбитражный сотко заявление, обращение менен кайрылып, ушул задолжник бизге деген акчабызды бербей атат деп обращение кайрыла турган болсо, Россиянын закону боюнча ал заявленияны карап алганга алар ошол заявленияны карашат. Ошол заявлениянын негизинде силердин атыңарга задолжниктин атына заявление жазылат дагы, ал адамга границаны жаап коет. Эгерде ал адам төлөмөйүнчө ал границадан чыгып кете албайт. То есть Россиянын территориясынан башка өлкөлөрүнө, өзүнүн өлкөсүнө кете албайт. Но эгерде Россиядан чыгып кеткен болсо, ал заявленияны ошол жактан алып калган болсо, арбитражный управляющий же болбосо арбитражный суд алып кала турган болсо, то тогда ал адам кайра ошол задолженностьтин негизинен кайра Россия территориясына да кире албай калышы мүмкүн. Эгерде көптөгөн суроолордун негизинде мындайда, мен Золотая коронам бар, бирок мен төлөгөн эмесмин, мен чыгып жүрө берсем болобу депчи. Да, чыгып жүрө берсеңиздер болот, пока силерди сотко бермейинчи. Сотко бергенин каяктан билсек болот десеңиздер, арбитражный сотко өзүлөрүнүн сайты бар, ошо арбитражный сайттан көрсөңүздөр болот. Сбербанк болобу, Тинькофф болобу, ошого да өзүңөр эле онлайн
роботуна жазсаңыздар, ал жактан силерге справка берет. Справка о задолженностях. То есть эгерде задолженностьтарды же болбосо справка каких-то кредитных историй деп запрос кыла турган болсоңуздар, силерге запросуңарга келет дагы. Ошол жактан там, например, арбитражный сотко ушунчанчы статьянын негизинде, ушунча номер деланын негизинде силердин задолженностуңар бар экен деп ал жактан чыгат. Анан көп эле мекендештериме айта кетет элем. Эгерде силерде ушундай задолженность бар боло турган болсо, то тогда ФССП деген база бар Россия территориясында. Ошол базаны карап туруңуздар. Анткени золотая корона алгандан кийин эми ошол базаны карап турушуңар керек болуп калат. Ал база открытый эле база. Ошону текшерип тургуңуздар. Андан кийин дагы көп суроолор, мына азыркы акыркы 2-3 жылдын ичинде биздин мекендештерибиздин көбүн аэропорттон эле кайтартат да. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Аэропорттон эмнени текшерип турган кийин аларды Кыргызстанга кайра жөнөтүп атат? Биздин көпчүлүк мекендештерибиздин кайрылуусу боюнча мындайда мени жөн эле Россия территориясына запрет кылып салды депчи. Ал жөн эле болбойт. Буга чейинки правонарушениялар каралат ал жактан. Силердин жүрүм туруңар каралат. Ал жактан силер менен сүйлөшүлгөн маектердин бардыгы тең каралат. Кандайдыр бир суроолорго туура эмес жооп берсеңиздер, же болбосо кандайдыр бир суроого реакцияңарды карайт. Ал жактан көп эле мекендештерибиз там ФСБнын сотрудниктери допроско киргизип кетет, телефондорун текшеришет, ислам деген эмне экенин сурашат, ушундай видеолорду көрөсүңбү, сен өзүң каяктан болосуң деген суроолорду беришет. Исламофобиялык там суроолорду берет дагы, ошонун жарашына, ошого ответиңерге жараша, жоопторуңарга жараша силерге запрет коет. Көптөгөн мекендештерибизди 9 пункт 11 часть менен коюшат, бирок ал статьяны дагы жөн эле коюшпайт. Бул статьяны МВДнын правонарушениясы үчүн, ФСБнын правонарушениясы үчүн, же болбосо кандайдыр бир башка правонарушениялардын негизинде коет. Бул статьяларды запрос кылыш керек болуп калат. Запрос кылганда ФСБга запрос кылыш керек, МВДнын өзүнө запрос кылыш керек. Менде кандай запретим бар, мени эмне үчүн киргизген жок деген обращенияларды жазыш керек. ФСБга биз азыркы учурга чейин ФСБга обращение жазып келебиз. Биздин ушул юридикалык офистерибизден ФСБга обращениялы азыркы учурга чейин жазып, мекендештерибизге полноценный ответтерди алып берип, ошонун негизинде консультация берип, эгерде статьясы чыга турган болсо биз чыгарганга жардам беребиз. Но эгерде статьясы чыкпай, то есть пункт 1 часть 1-ды коюп туруп запрет кылып сала турган болсо, то бул статьяларды биз чыгарганга жардам бере албай калабыз. Ошондуктан биздин мекендештерибизге кайрыла кетет элем, обращенияны жаздыргыла, эгерде силерде ушундай запреттер болуп кала турган болсо. Эгерде силерге кандайдыр бир исламский суроолорду бере турган болсо, лучше воздержитесь, скажите, что вы не знаете. То есть мен бул ислам эмне экенин билбейм. Телефондоруңарды тазалап баргыла, сүрөттөрүңөрдү, военный сүрөттөрүңөрдү, там көптөрү армияда служить эткен, ошол сүрөттөрүңөрдү удалить етип салгыла, же болбосо скрыть кылып салгыла. История браузериңерди тазалагыла, история ютубтарыңарды тазалагыла. Бүт ошонун бардыгы тең проверкадан өтөт. Ошондуктан алардын суроолоруна дагы ушундай курч эмес, мындай кандай десем, мен аны билбейм, мындай нерсени мен кызыкпайм деп жооп берсеңиздер, ошол туурараак болот. Урматтуу мекендештер, түшүнбөгөн суроолор болсо, номерлерин коюп койдум комментарийге. Москва шаарында дагы юридикалык компаниясы, ошондой эле Ош шаарында, Бишкек шаарында, азыркы Манас шаарында дагы юридикалык компаниялар иштеп жатат. Ошол жака дагы түз отуруп, кеңешип, запрет боюнча жана юридикалык миграция жаатында дагы суроолоруңуздарды берсеңер болот. Ошондой эле бүгүнкү күндө бир эле мигранттар боюнча эмес, Кыргызстандагы ичиндеги юридикалык бир жардам сурасаңыздар дагы колдон келишинче жардам беришет. Каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, максималдуу түрдө Россия Федерациясында жүргөн мекендештерге жиберип койгонду унутпаңыздар. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам.
Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.